Бишкектеги Энвер Гариев атындагы ботаникалык бакта жапайы жоогазындар фестивалы өттү. Бул иш-чара Кыргызстандын жаратылыш байлыктарын сактоо жана жоголуп бара жаткан өсүмдүктөргө көңүл буруу максатында жыл сайын өткөрүлүп келет. Фестивалдын быйылкысы биология илимдеринин доктору, жоогазындарды терең изилдеген Илимпоз Кайыркул Шалпуковдун жаркын элесине арналды. Анын илимий ишмердүүлүгү кесиптештери, бир туугандары жана жакындары тарабынан зор урмат менен эскерилип, жаратылышты сүйүү менен жашаган адис катары сыпатталды. Ушун киши менен иштеп, ушу 7 жыл болсо дагы чогуу иштешип калганыма мен, например, бактылуу деп эсептеймиз. Бул киши ошол жаздан баштап күзгө чейин тоо ташта эле жүрүшчү, ошо тюльпандардын жанагы ар түрдүүлүгүн изилдеп, кайсы жерде үзөт, анын реал неме деп коет, алардын таралышы канчалык, запастары канчалык. Анан ошолордун баардыгын ушул кишиге жакшы иштеп берчү да. Кайыркул Шалпыков жапайы жоогазындарды изилдеп, аларды өстүрүүнүн илимий ыкмаларын иштеп чыккан адис. Ал тоолорду кыдырып, түрдүү жоогазындарды чогулткан, уругу менен пияз түйүнөн өстүрүп, жаратылышка зыян келтирбеген ыкманы колдонгон. Анын бакчасында 50дөн ашык жоогазындын түрү бар. Бул гүлдөр кадимки декоративдик жоогазындардан айырмаланып, жапайы табиятка мүнөздүү өзгөчөлүктөрдү сактаган. Мына бул кесилгенден кийинки тюльпандын бою. Ал эми Кайыркулдун бакчасында бул 60 сантиметрден 50 сантиметрден жогору 60 сантиметрге чейин болот дагы. Андан тышкары чанактары өтө чоң. Чанактары, гүл таажылары бажырайып, биздин клумбаларда өсүп турган гүлдөрдүн алда канча чоң экендигин көрсө болот да. Кооз дагы. Бул сиздер бир эле түрүн көрүп атасыздар. А тюльпандын канчалаган түрлөрү Кайыркулдун огородунда өсүп турат. Кыргызстанда жапайы жоогазындардын 27 түрү өсөт, анын 11 түрү Кызыл китепке кирген. Бүгүнкү күндө ботаникалык бакта жапайы жоогазындардын 22 түрү өстүрүлүүдө. Фестиваль жоогазындарды сактап калуу жана көбөйтүү боюнча жүргүзүлгөн иштерди коомчулукка таанытуу максатында өттү. Мындай жигердүү аракеттердин аркасында жоогазындардын келечеги корголуп, аларды сактап калуу боюнча аракеттер күч алууда. Айсана Бакытбекова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.